Musa aleyhissalam өзүнүн коому менен динге ишенгендер менен качып бара жатышкан Фираундан. Качып келишип деңизге токтоп калышты. Бардыгы үмүтсүздүккө түшүп, жеткен жери ушу болду. Эми үмүтсүздүккө түшүп бардыгы коркуп калышкан. Бардыгы үмүтсүздүккө түшүп калышты. Бирок Муса алейхиссалам Аллах мага жол көрсөтөт деди. Ошентип Аллах Таала деңизди экиге бөлүп берди. Ачып берди. Жол ачылды. Бардыгы ошол жерден өтүштү. Фираун ошол жерде чөгүп өлдү. Аты дагы токтобой калды жада калса. Урматтуу мусулман тууган, эмнени айткым келип жатат? Бирөө келип өлүмдүн түрүккө, бирөө этаждан бирөө өзүн таштап өлөт, бирөөлөр асып алат, суистке барып атат, бирөөлөр ооруп өлөт. Бирөө урматтуу мусулман сууга чөгүп өлүш өтө кыйын өлүм. Өтө кыйналып өлөсүң сууга чөккөндө. Фираун сууда чөгүп өлдү. Суу кадимкидей эстеп калат экен. Молдокелер зем салганда сууга салып, сууду ичирип берет. Окулган Куран аяттарын суу эстеп калып, кирип адамдын ичине. Анан суу Куран аяттарды ар жерге тарап, дава болот. Шуа болот. Судагы кылып аткан күнөөлөрүбүз, жаман иштерибиз урматтуу мусулман тууган. Bir gün su sabır kılıp top kelip bir gün көтөрүлүп ушундай чыгып, цунами. Ошол нерселер болуп атабы? Кырсык балелер болуп атабы? Ошондуктан айтып коет, суу менен ойношпой кое бер. Сууга барсаң точно чөгөсүң дейт. Анык чөгөсүң. Отко барсаң күйөсүң.